Birden emblema alıp, emblemada qayсы Саламатсыңар балдар? Саламатчылык, отурабыз. Эмесе балдар, жакшы эс алып келдиңерби? Денебизди жазып алуу максатында, оюбузду бир жерге топтоп алуу максатында физикалык бир оюн ойноп алсак. Бардыгыбыз ордубуздан турабыз дагы, бош жерлерге жайгашабыз. Команда боюнча тегерек болуп турабыз. Балдар, айлана боюнча туруп алгандан кийин оюндун шарты мындай болот. Ар бир адам маңдайындагы эки адамдын бирден колун кармайт. Кана кармагылачы? Бул жерде креативдүү ишмерлер биринчи чынжырды ажыратты азаматтар, экинчи экспериментаторлор, үчүнчүдө эки команда бирдей болду. Практиктер менен теориялык изилдөөчүлөр. Местабызга жайгашабыз. Топто өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, үй тапшырмасын аткарып, ар бир суроого так, туура жооп берсе, анда ал окуучу 5 деген баа менен бааланат. А эгерде суроолорго анча туура жооп бере албай, активдүүлүгүн көрсөтүп, бирок тынчтыкты сактабаса, анда ал окуучу 4 деген баа менен бааланат. А эгерде башкаларга тоскоолдук жаратып, суроолорго туура жооп бере албай, өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтпөсө, анда ал окуучу 3 деген баа менен бааланат. Мен ишенем силер активдүү болуп, жалаң 5 деген бааларга татыктуу болосуңар деп. Балдар, сабакты баштагандан мурда биз сабагыбызга алтын эреже киргизип алсак. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда мугалимдин сөзүн угуп, тынч олтуруп, досторубуздун сөзүн бөлбөй, кол көтөрүп жооп берип, топтордо активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, тазалыкты сактасак, демек биз бүгүнкү койгон сабагыбыздын максатына жетебиз. Балдар, анда эмесе биз өтүлгөн теманы кайталап алуу максатында ар бир топтон доскага бирден окуучу келсеңер. Балдар, бул карточкалардын аркасында суроолор бар. Суроону окуйбуз дагы, билсек жооп беребиз, эгерде билбей кала турган болсок, анда бул жактагы отурган окуучулардан жооп берсе болот. Усман, башта. Токтун күчүн өлчөөчү курал эмне менен өлчөнөт, кайсы окумушту негиздеген? Токтун күчүн өлчөөчү курал бул амперметр. Аны Ампер Андре Мари аныктаган, ал француз окумуштусу. Азамат, жакшы. Георг жананын закону, Георг 1787-жылы жарык дүнүйгө келген, ал немис окумуштусу, ал чыңалууну каршылыкты ачкан, жана ошондой эле Ом законун ачкан. Аны 1827-жылы ток күчү жана чыңалууну менен байланышкан үчүн ошону ачкан жана ошонун ысымын ыйгарган. Жакшы, Азамат, туурабы, балдар? Туура. Электр тогу деп эмнени атайбыз? Электр тогу деп электр талааларындагы электрозаряддардын ичиндеги бөлүкчөлөрдүн кыймыл аракети. Жакшы. Салыштырма каршылык деп эмнени айтабыз? Формуласы. Салыштырма каршылык бул бирдей өлчөмдө алынган материалдардын Ом менен алынган каршылык, бул салыштырма каршылык деп аталат. Формуласы ρ барабар R көйтүлгөн S бөлүнгөн L. Жакшы. Туура, Азаматсың. Балдар, силерге мындай суроо. Эгерде биздин телефонубуздун кубаты өчүп кала турган болсо, анда эмне кылабыз? Зарядка саябыз дагы. Биз ток булагынан саят. Жакшы. Ток булагынан алабыз, а? Ток булагына телефонубузду сайып, ошол аркылуу эмне кылабыз? Телефонубуздун зарядын толтуруп алабыз. Жакшы. Үйдө ток булагына сайылып, же болбосо электр тогу менен иштей турган кандай куралдарыбыз бар? Телевизор, холодильник, муздаткыч, плиталарыбыз бар дагы. Тефаль бар дагы. Микроволновка, ушул куралдардын бардыгы эмне менен иштейт экен? Ток булагы электр тогунун жардамы менен.
Анда эмесе биздин бүгүнкү темабыз ток булагы, ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү. Балдар, сабакты баштагандан мурда сабагыбызга максатын коюп алсак. Кандай максат койсок болот? Ким айтып коет? Сабакта эмнелерди биз билишибиз керек? Назима. Анда эмесе карайбыз. Бүгүнкү сабакта ток булагы жана анын түрлөрү жөнүндө маалымат алып, ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү, анын формуласы менен таанышып, маселе иштөөгө көнүгө алсаңар, жана электр энергиясын үнөмдөөгө тарбиялансак, демек биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Балдар, биз электр тогун кайсыл тармактардан алабыз? ГЭСтерден дагы, шамалдан дагы, күн панелдеринен дагы. Эмне? Турдали? Атом электр станцияларынан алабыз, Булар ток булактары болуп эсептелинет. Бирок алардын токту кантип алгандыгыбызга жараша ар кандай түрлөргө бөлүнүп кетет. Ток булактары фотоэлементтер, термоэлементтер, электромеханикалык генератор, галваникалык элементтер жана аккумулятор болуп түрлөргө бөлүнөт. Аларда заряддуу бөлүкчөлөрдүн түрү жарыктын таасиринде фотоэлементтер иштейт. Ал эми аймактык жылытуу максатында термоэлементтерден электр энергиясын алабыз, механикалык жумуш жасоо менен электромеханикалык генераторлордон электр энергиясын алабыз, химиялык реакциялар аркылуу галваникалык элементтерден биз электр энергиясын алабыз. Ал эми химиялык реакциялар аркылуу аккумулятордон биз электр энергиясын алып, же болбосо ток булагы ушулар деп эсептесек болот. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Кайсыл тармактан электр энергиясын алуу? Жылуулук электр станциялары. Булар жылуулукту берүү менен кошо электр энергиясын берүүчү тармак болуп эсептелет. Балдар, ток булагынын дагы бир түрү болуп эмнелер экен? Кана ким айтып коет? Жер турбинасы аркылуу биз генератордон ал генератор бизге шамал айланган сайын генератор бизге ток бөлүп чыгарат, Демек шамалдын механикалык энергиясын эмне кылат экен? Электр энергиясына айландырып берет экен. Жакшы. Биз чынжырды түзгөн мезгилде заряддуу бөлүкчөлөрдү кыймылга келтириш үчүн электр талаасы болуш керек дегенбиз, Электр талаасынан сырткары дагы бир күч бар. Ал электр кыймылдаткыч күчү деп коебуз. Ал гректердин эпсилон тамгасы менен белгиленет. Бирдиги үчүн 1 вольт алынат. Формуласы эпсилон барабар А бөлүнгөн Q. Бул жерде А эмнени аныктайт элек? Жумуш. Бирдиги Джоль. Q дегенибиз бирдиги кулон. Демек, жумуштун зарядка болгон катышы эмнени берет экен? Эпсилонду. Ал электр кыймылдаткыч күчү. Эми балдар, топторго тапшырма берем. Ошол тапшырма боюнча убакытты белгилеп аткарабыз жана презентацияга чыгабыз. Биринчи, ар бир топ өзүңөргө спикер, секундомер жана катчы шайлап аласыңар. Спикер деген берилген тапшырмадагы суроону гана окуйт. Анан командадагы ар бир адамдан жообун угат. Катчы командадагы ар бир окуучунун оюн кагазга түшүрүп жазат. Секундомер болсо берилген убакытты белгилеп карап турат. Бул ишти аткаруу үчүн бардык командага 5 мүнөттөн убакыт берилет. Секундомер убакытты белгилеп карап турабыз. Даяр болсоңор, анда презентацияга чыксак, командадагы ар бир топ мүчөлөрү кошо чыгат. Биз 2 лимондон эксперимент жүргүзүп көрдүк.
токту бир эле шамалдан же суудан албастан лимондон дагы алса болот экен. 2 лимондон 0,4 милливольт электрин алдык. Бул күнүмдүк колдонуучу батарейка бул телефондордо, сааттарда жана башка нерселерде колдонулат. Буну мына диоддук лампа менен жарыкты чыгарабыз. Эме деп кой. Бир уюл. Бул курал ДК мотордун модели болот. Бул электр энергиясын механикалык энергияга айландыруучу. Булар үйдө эле колдонуучу кир машиналарда болот. Демек, экспериментаторлордун аткарган жумушун көрдүк, Булар лимондон, генератордон жана мультиметрдин жардамы менен практикалык иштерди аткарышты. Биз теориялык изилдөөчүлөр ага бизге тапшырма цитата комментарий берилген. Цитатада механикалык, химиялык фотоэффекттер ага. Ал жерде механикалыкка биз гейстер менен жел генераторлору жана башка нерселерди киргизебиз. Биз колдонуп аткан ток, демек ушул ток булагынын 3 түрү аркылуу келет экен, механикалык, химиялык, фотоэффект деген. Жакшы, азаматсыңар. Биз практиктер тобу бизге бүгүнкү темага байланыштуу маселе берилген. Формуланын жардамы менен ошол маселени чыгардык. Анда эмесе бизде биринчи маселебиз бул электр кыймылдаткыч күчү 12 вольт болгон аккумулятор 60 килоом зарядтагы зат. Ал аткарган жумушту эсептегиле. Бизде экинчи маселе электр кубатынын күчү 12 джоул, ал эми электр майданынын күчү 30 килоом экенин билсек, анда электр күчүнүн жообун тапкыла. Экинчи маселеде бизге аткарган жумуш жана заряд берилген. Анда биз электр кыймылдаткыч күчүн таптык жана E барабар А бөлүнгөн Q формуласынын жардамы менен. Демек, берилген маселелерди так туура аткаргандыгыңар үчүн 5 деген баа менен бааланасыңар, азаматсыңар. Креативдүү ишмерлер биз командабыз менен келишип, мындан 10-20 жыл алдыдагы электр энергиясы тууралуу сөз кылмакчы болдук. Буда электр энергиясынын өнүгүшү тууралуу кетет. Бул күн аркылуу, күн панелдеринин жардамы менен электр энергиясын камсыз кылуу, панелдер аркылуу бир айылды же болбосо бир шаарды камсыз кылуу тууралуу. Андан кийинкиси жел турбиналар аркылуу электр булагын алуу жана аны пайдалануу. Бул менин буга чейин кылган долбоорум жана бул долбоордо күн панелдери жана жел турбиналары орнотулуп турат жана булар аркылуу биз бир шаарды же бир айылды камсыз кыла алабыз. Бул электр булагын дагы алдыңкы 15-20 жылдыкта биз буларды дагы өнүгөт деп ишенебиз. Жел турбинасы бул ичинде генератор болот. Бул жел турбинасы айланган сайын генератор бизге ток өзүнөн ток бөлүп чыгарып берет экен. Жарыктын таасиринен түздөн түз электр энергиясын берүүчү түзүлүш күн панелдери. Азаматсыңар, жакшы. Демек, биздин келечекте кандай болуп өнүгөт экен электр энергиясы? Кандай болот экен? Күн панелдеринен жана шамалдан электр энергиясын алуу тармагы келечекте Кыргызстанда өнүгөт деп ишенебиз. Тест түзгөнмүн. Тесттин суроосу жооптор менен чыгат. Ким жообун билсе келип белгилей бересиңер. Баштадык. Максат койгонбуз, ошол максатка жеттикпи? Сабактын башында койгон максат. Теориялык изилдөөчүлөр 10, креативдүү ишмерлер 5 деген баага, теориялык изилдөөчүлөр 4, силердин активдүү болгондугуңар үчүн экспериментаторлор менен практиктер 4 деген баа. Үйгө тапшырма болот, электр энергиясын үнөмдөө деген темада
болуш керек. Сабакка активдүү катышып бергендигиңер үчүн рахмат. Саламатта барыңар.